Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрмандар, кутман таңыңыздар менен биринчи радио таң эрте уктурууларын баштады. Таңкы бурулуш программасы назарыңыздарда. Студияда Урмат Жээнбеков жана Бегайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы, 90 мүнөт аралыгында 3 бөлүктөн турган программаны өлкөдөгү саясий, социалдык, экономикалык мүнөздөгү коомдо кызуу талкууга алынып жаткан темаларды эксперттер менен бирге талкуулайбыз. Андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар. Бизди радиодон сырткары социалдык тармактагы Facebook баракчабыздан дагы көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Биздин катарга кошулуңуз. Мындан сырткары студиябызда 2 байланыш телефону иштеп атат. Урматтуу радио окуучулар, кааласаңыздар темага ой пикир кошуу үчүн байланышууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. 0312 39 21 90 0502 39 21 90 телефон номерлери менен байланышууга чакырып өтөлү. Анда Бегай, программабызды дүйнөдө, өлкөдөн алынган соңку жаңылыктар менен баштайлы. Андан кийин биз алгачкы темабызды угармандарга тартуу кылабыз. Саламатсызбы, Бакыт? Соңку жаңылыктарды тааныштырып өтүңүз угармандарга. Саламатсыздар, урматтарыңыздар менен рахмат. Азыр биздин эс алуу окуубуз жок, анткени азыркы ар бир күн Кыргызстан үчүн кылымга тете деп билдирди президент Сооронбай Садыр Жапаров 31 январда Чүй областынын Аламедин районундагы Мыкаан айылында ынтымак билим, жалпы билим берүү жана маданий ден соолукту чыңдоо комплексинин курулушу менен таанышуу учурунда 500 орундуу мектеп, спортзал, ФАП административдик имарат, мечит, футбол таласы жана оюн аянтчылары кирген комплексти бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштары ассамблеясы каржылап жатат. Мамлекет башчы жергиликтүү жашоочулардын алдында сүйлөгөн сөзүндө президенттик шайлоодо анын талапкерлигин колдогондору үчүн ыраазычылыгын билдирди. Эми бардык күч аракеттин алардын ишеничин актоого жана өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө жумшай турганын белгиледи. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясына Кыргызстан үчүн оор кырдаалда социалдык объектилердин курулушуна көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров ынтымак билим комплексиндеги мектептин курулушунун пайдалануу түптөө катышты. Мектепти сентябрь айына чейин бүткөрүү пландаштырылган. Кыргызстанда коронавирус менен пневмониядан дарыланып жаткан 26 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланууда. Дагы 170 оор абалда. Республикалык ыкчам штабтан билдиришкендей, учурда стационарларда 586 оорлуу дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 84 529 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 80 896 киши айыгып чыкса, 1412 адам каза болду. Бүгүн Казакстанда коронавируска каршы массалык эмдөө башталат. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына таянуу менен чет элдик маалымат каражаттары жазды. Буга чейин жетишилген келишимдердин негизинде өлкөгө Россиянын Спутник 5 вакцинасынын биринчи партиясы жеткирилген. Биринчи кезекте медицина, полиция жана аскер кызматкерлери эмделет. Вакцинанын алдында медициналык текшерүү жүргүзүлөт. Украинанын Харьков жана Черновицк областтарында коммуналдык кызматтарга тарифтердин көтөрүлүшүнө каршы нааразычылык акциялары өтүп жаткандыгын РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, Харьков областынын калктуу конуштарынын тургундары жаратылыш газынан бааны төмөндөтүүнү талап кылышты. Ошондой эле митингдер Черновицк районунда дагы өтүп, коммуналдык кызматтарга коюлган жаңы тарифтерге каршылыктарын билдиришти. Алар улуттук маанидеги жолду тосушкан. 1 январдан тарта Украинада газдын баасы көтөрүлүп, бийлик жеңилдетилген тарифти жокко чыгарды. Буга байланыштуу өлкөнүн ар кайсы аймактарында тарифтерди төмөндөтүү талабы менен нааразычылык акциялары өтүүдө. Европанын айрым өлкөлөрүндө карантиндик чектөөлөргө нааразычылык акциялары күч алууда. Даниянын Орхус шаарынын жүздөгөн тургундары нааразычылык акциясына чыгып, бийликтен чектөө чараларын алып салууну талап кылышты. Бул аймакта буга чейин коронавирустун жаңы түрүнүн жайылышын токтотуу максатында дагы 3 жумага карантин чаралары узартылган. 26 декабрдан бери киргизилген катуу карантиндик чараларга Австрияда дагы каршы болушту. Демонстранттар топ-топ болуп чогулушуп, анын алдында бийлик массалык митингдерге тыюу салган. Тартип бузгандарга, анын ичинде маскасы жоктурго айыппул салынууда. Италияда болсо ишкерлер пандемия учурунда жумушчулардын укуктарын коргоону талап кылышты. Миландын борбордук аянтына профсоюздар уюштурган митингге жүздөгөн катышуучулар чогулушту. Лос-Анджелестеги стадионунда коронавируска каршы эмдөө борборун 1 саатка жабууга аргасыз болушту. Буга эмдөөгө каршы чыккан активисттер себеп болду. Алардын арасында карантинге нааразы болгондор дагы бар.
Япония саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө коронавирустун жаңы түрүн жуктуруп алган очокту тапты. Жекшемби күнү Сайтама префектурасында илдетке чалдыккан 3 жаран белгилүү болгон. Алар жумуш учурунда Британ штаммын жугузуп, киши менен байланышта болушкан. Булар медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө тургандыгы кабарланды. Япония бийлиги 28 декабрдан 7 февралга чейин коронавирустун жаңы түрү чыгып жаткандыгына байланыштуу дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн жана региондордун жарандарына виза берүүнү токтоткон. Бул өлкөгө туруктуу жашаган жана узак мөөнөттүү визасы бар япон жарандары жана чет өлкөлүктөр гана кире алышат. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал өткөн жылы ноябрь айынан баштап начарлай баштаган. Айыл чарба техникаларынын лизинг системасын өнүктүрүүгө бюджеттен 540 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Бул тууралуу Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинен билдиришти. Тиешелүү буйрукка кол коюлду. Фермерлерге акча Айыл банк аркылуу 9% чен менен 7 жылга чейин берилет. Программа Евразия экономикалык биримдиги өлкөлөрүндө өндүрүлгөн техникалардын лизингин каржылайт. Бул республиканын машина трактор паркын жаңыртууга жана агрардык сектордун техникалык потенциалын жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет деп айтылат маалыматта. Валюталар курсу менен тааныша алыңыздар. 1 Америка доллары 84 сом 80 тыйын, евро 102 сом 71 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 11 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин бүгүнкү күнгөргө маалыматы менен тааныштырсак, бүгүн 1 февралда Чүй областында абанын температурасы 5-10, Талас областында 6-11, Ош, Жалал жана Баткен областарында 9-14 градус жылуу болсо, Ысык-Көл областында 2-7 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт. Ал эми Нарын областында 1-6 градус суук болсо, бийик тоолор өңдөрдө 6-11 градус суук болушу күтүлөт. Бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 10 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Рахмат Бакыт. Соңку жаңылыктар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саат 8:00 дагы күтөбүз. 7ден 7 мүнөт өттү. Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радионун толкунунда таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Бегай, жаңылыктардан соң аба ырайы тууралуу маалымат берилди. Анан биз аба ырайы тууралуу булуң бурчтардагы аба ырайы кандай, учурдагы аба ырайы тууралуу маалымат берели. Себеп дегенде биринчи радиону Кыргызстандын бардык 7 дубаны бардык жерлеринде биринчи радиону угушат. Сөз түрдөн да жакшы болот. Таң эрте күтүп калган угармандарыбыз үчүн маалымда кабардар кылып койсоң. Кыргыз гидромет борборунун сайтындагы маалымат боюнча учурда Ысык-Көл областынын Каракол шаарында 10 градуска чейин суук болуп атат. Чолпон Ата шаарында -4 градус болууда. Ал эми Нарын жергесинде өзүң билгендей эле, сен өзүң жакшы билесиң да. Абдан суук көрсөткүч. Мындан дагы 4 градус сууктан 2 эсе, 3 эсе суук болуп атат. 16 градус суук Нарындын өзүндө. Ал эми Ат башыда 15 градус суук болууда. Баетовдо болсо 15 градус суук. Ошондой эле Баткен областында 2 градус жылуу, тескерисинче Исфанада 2 градус болсо, Баткендин өзүндө 5 градус жылуу. Ушул тапта Ноокатта 1 градус суук болуп атат. Ал эми Ош шаарында 1 градус жылуу, Кара Сууда 5 градус жылуу, Өзгөндө 3 градус жылуу, Жалал Абадта дагы 3 градус жылуу болууда. 5 градус суук болуп атат Чаткалда. Ушул тапта Таласта 1 градус жылуу, ал эми Суу Самырда 15 градус суук, Төбө Ашууда 10 градус суук болуп атат. Минус жок, азыр плюс көрсөткүчүндө болуп аткан бул Ысык Ата районунда, то Бишкек шаарында болсо 4 градус жылуу. Мына ушул азыркы ушул тапта болуп аткан аба ырайы тууралуу маалымат бул Кыргыз гидрометтин онлайн берген маалыматы болду. Жакшы болот. Чындыгында эле мына бүгүн 1 февраль, карабастан бизде аба ырайы жылуулап келатат. Кыштын кетип бара жатканынан белгисиби, Айтор? Бул боюнча дагы кенен алдыңкы мүнөттөрдө сүйлөшөбүз. Анткени бүгүн биз сөз түрдө туризм багытында, өзгөчө кышкы туризм тууралуу дагы сөз кылабыз да. Ага чейин болсо биз ушул белгилүү манас эпосы казак тилине которулушу боюнча дагы кеп кылабыз. Ал эми 3-чү бөлүгүбүздө болсо ушул өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү максатында экономика министрлиги быйыл ушул 5 чоң долбоорду ишке ашырат экен. Алар кандай долбоорлор
жана канчалык деңгээлде биздин өлкөгө пайдасын алып келет, биздин экономикабызды көтөрүүгө канчалык деңгээлде салым кошо алат, ушул тууралуу кенен маалыматты 8:00-дө. Ооба, өткөндө президент, жаңы президентибиз Садыр Жапаров дагы өзүнүн инаугурациясында сөз сүйлөп, мына ушул экономика багытындагы биз өстүрүшүбүз керек, энергетика тармагындагы кризистен чыгарышыбыз керек, ал үчүн болгон күч аракетти жумшашыбыз керек деп дагы айтып өттү. Мына ушул эми биз өзүбүздүн өлкөбүздүн экономикасы ушул пандемиядан улам, акыркы саясий кырдаалдардан улам дагы бир өзүнүн залакасын тийгизип койду. Мына ушул нерселерден чыгып кетүү жолдорун издеп атышат. Мынакей президент өзү баш болуп аракетин көрөбүз деген дагы бир талаптарды эми кое баштайт окшойт. Ооба. Бир күн отурбастан дароо эле ишке киришти. Кечээ ушул өзүнүн алгачкы иш сапарын баштады десек да болот. Эми бул ушул Чүй аймагын кыдырып, ал жактагы билим берүү мекемелеринин иши менен таанышып, ошол эле мезгилде курулуш ишине дагы өзү кирпич коюп катышкандыгы, бул дагы ушул ишти алдыга жылдырып, билим берүү системасы болобу, деги эле социалдык объектилердин курулушуна маани берип жаткандыгынан кабар берсе керек. Эң негизгиси баягы өлкөнүн өнүгүүсү үчүн маданият тармагы өнүгүш керек деп дагы айтып келишет. Өлкөнүн жаштары билимдүү болгондо дагы өлкө чындап өнүгүү жолуна түшөт деп дагы айтылып келет эмеспи? Ошол себептен мынакей алгач ушул президентибиз жаңы билим берүү мекемесин куруудан баштап, жаштардын билим алуусуна шарт түзүү үчүн ошондой мекемелердин курулушунан баштаганы дагы ушул жагынан болжолдоп, жоромолдоп койсок болот да. Мисалы ошол билим берүү багытына көбүрөөк бөлүнөт, экономиканы көтөрүү, жогоруда айтып өткөндөй эле маданият тармагы, айтор баардык өнүгүү жолуна түшө турган багыттарга көбүрөөк көңүл бөлүнөт. Ооба, маданият деп калдың. Маданият демекчи ушул жакында эле эң жакшы жаңылык болду. Ушул Манас эпосу, ушул Кыргызстанды дүйнө элине таанытып жаткан Манас эпосу жакында эле ушул казак тилине которулган экен. Негизи Манас эпосу ушул көп эле бир гана казак тили эмес, ушул көптөгөн тилдерге которулганы айтылып келет. Буга чейин эле айтылып келген ушул эле орус, казак, япон тилине да которулган, чех тилине да которулган экен, бир көптөгөн тилдерге которулуп келген экен. Бирок ушу акыркы 60 жыл ичинде Манас эпосунун ушул которулганы, казак тилине которулганы ушул жакшы самалык, жакшы жаңылык болуп калды да. Бул тууралуу ушул кененирээк маалыматты алуу максатында биз байланышка чыккан турабыз. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Иманалиев Кайрат Улжубаевич менен дагы жүз эфирде маек куруп маалымат алсак. Жакшы. Саламатсызбы, Кайрат Улжубаевич? Саламатсыздар. Кутмантаңыз менен. Мына ушул Манас китеби, ушул эгемендүүлүк 30 жылдык тарыхында Манас китеби кайрадан казак тилине чыкты деп бул аябай жакшы самалык болду. Өткөндө ушул 28 январда казактын улуу акыны Жамбыл Жабаевдин 175 жылдыгына арналган иш-чаранын алкагында дагы ушундай жакшы иш-чара болгон экен. Бул тууралуу сизден маалымат алуу максатында ушул таң эрте сизге чыгып калдык. Негизи ушул китепти өзүңүз көрдүңүзбү? Алгач эле ушул көлөмү кандай экен? Кандай кимдин вариантында жазылган? Ушул тууралуу сөз баштап алсак. Эми бул Манас эпосу чынын айтканда биздин рухий дүйнөбүздүн точокусу. Бул биздин канчалаган дүйнө элдеринин тилдерине которулуп атат деп айткандай. Өткөн жылы эле Түрксой эл аралык уюму тарабынан Бесултан Жакиев тарабынан иштелип чыккан Манас эпосунун кысылган варианты өзбек тилине которулуп жарык көргөн эле. Андан кийин эле кабылдалаш ошо казак тилинде дагы чыгып отурат. Биз билебиз, буга чейин ушул Казакстанда ушул Манас айтып жүргөн бир белгилүү булардын чыгармачыл инсаны бар, Баянгали Алимжанов деген. Бул киши Кыргызстанга дагы бир топ келип жүрөт. Мен Казакстандан да бир топ жолу көрдүм. Ушу казак тилинде Манас айтат да бул киши. Ушул көп жылдан бери айтып жүрөт. Анан ушул Казакстанга таанытуу максатында бул киши ушул өзү абдан бир киришкен экен. Буга чейин бизде билесиздер 1958-жылы бизде Манас эпосунун 4 томдугу чыккан. Ошол 4 томдук 1961-жылы Муктар Аязовдун жетекчилигинде казак тилине которулуп 2 том болуп жарык көргөн. Анан ошону бу Баянгали агабыз айтат, азыр Казакстандын окурмандарына түшүнүктүү болуш үчүн ошол вариантты булар деген кара сөз түрүнө айландырып
Анан ошону бул киши абдан бир жакшы деңгээлде иштеп чыккан экен. Анан ошону өзүнүн вариантын кошумчалап туруп Казакстанга жеткирүү максатында жарыкка чыгарды. Эми Казакстандагы биздин чыгармачыл инсандар Манас эпосуна кошкон салымдары өтө чоң. Мисалы ушул эле Манасты 1856-жылы Шоқан Валихановдун жазып алганын билебиз. Көкөтөйдүн ашы деп аталган бөлүктө бул эпостун толук варианты эмес, бир гана бөлүмү. Ал эми ушул Муктар Абаевовдун дагы чоң аракетин билебиз. Манас эпосуна кылган мамилесин бул киши да ошо алгачкылардан болуп Манас эпосун казак тилине отуртуп ушул 1961-жылы жарыкка чыгарган. Арадан 60 жыл өткөндөн кийин кайрадан ушул эпостун мындай бир бүгүнкү күндүн окурмандарына түшүнүктүү варианты жарык көргөн экен. Анан бул жерден Баянгали агабыздын өзүнүн бир манасчылык вариантындагы толуктоолору кирген. Мисалы ошол ырдын башталышы, эл көкчө жана нес кара, көз каман деген сыяктуу бөлүмдөрүн бул киши өзү кошуп айтканда, бул өзү ушул айтып атат. Менин ушул Манас дастанына болгон өзүмдүн тиги кошумчам деп атат да. Бул биз менин оюмча абдан чоң иш деп ойлойм. Бул киши ошол көп жылдан бери эле Казакстанда ушул эпосту жайылтып жүрөт. Өзү дагы казактын атактуу дастандарынын баарын билген киши. Анан ушул жагынан абдан бир жакшы өзүнүн мындай айтканда салымын кошуп кеткен деген айтып, ушул мен манасчы, казакстандык манасчы Баянгали Алимжановго чоң ыраазычылык билдиргим келет. Бул Казакстандын ошо маданият кайраткери болуп эсептелет. Кайрат Олжобаевич, мына казак тилине которулган Манастын ушул жаштарга жеткиликтүүлүгү жөнөкөй тил менен жазылганы айтылды да, анан бул китепте ушул баары камтылбашында кыскача баяндалганбы? Ооба, жанагы айтып атпаймынбы, бизде ошол өзүбүздө көрүп калдык. Манас эпосунун жанагы көп китеби бар эле, 4 томдук. Бул Сагынбай Орозбаковдун, Саякбай Каралаевдин варианттарынын негизинде бизде ошону абдан бир иштеп чыгышып, академиялык басылыш кылышкан да. Анан ошону Муктар Абаевов дагы жактырып, бул киши казак тилине которгон. Анан бизде деле ошол 4 томдуктан кийин билесиңер, кийинки убактарда ошол Манас эпосундагы негизги окуялар түшүнүктүү болсун деп жана Бексултан Жакиев дагы кысылган вариантын чыгарган да биздин баатырыбыз. Себеби дегенде ушул Манас эпосунун баягы кайталанма жерлерин тазалап, анан ушул бир көркөмдүү жерлерин алып отуруп, ушу негизги окуясы алган. Бул киши дагы ошону айтып атат. Мен баягы негизги окуялардын баарын алдым. Анан ошону бүгүнкү күнгө ошол жеткиликтүү болсун үчүн казактын кара сөз түрүнө айландырып жаздым деп атат. Анан бул негизи китеп башта эле ушул буга чейин былтыркы жылы күз айларында бет ачары болгон экен да, Казакстанда, Нур-Султанда. Анан бул жака бет ачар болгон соң бул жака келди да китеп. Ооба, бул эми казак биздин ошо түрк тилдүү мамлекеттердин Түрк академиясы бар. Башында Дархан Кыдырали деген мырза турат. Анан ушул Түрк академиясы тарабынан бул китеп жарык көрүп, буга чейин ошо Нур-Султан шаарында бет ачар аз эми өткөн экен. Анан эми азыр баягы пандемия болуп дагы мындай нерселер көп жайылбай калбады. Анан ушу Кыргызстанга жетпей жүргөн экен. Анан Жамбыл Жабаевдин мааракесине арналган биздин Манасчы Айтматов академиясында иш-чара болду. Ошол иш-чарага Дархан Кыдырали катышты. Анан ошондо ушул китепти Манас эпосунун казак тилинде которулган вариантын Кыргызстанга алып келип, ушу Дархан Кыдырали тапшырды. Анан ушунда сиз ушул иш-чара тууралуу да айтып өттүңүз. Ошол 28-январда өткөн иш-чара Манас жана Чыңгыз Айтматовдун Улуттук академиясы менен Казак Республикасынын ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген ушул эл аралык Түрк академиясынын ортосунда дагы өз ара кызматташуу меморандумга кол коюлганы да айтылат да. Анан бул эмнеден кабар берет? Ушул тууралуу дагы кеп салсаңыз. Эми Манас жана Айтматов академиясы биздин ушул Манас эпосубузду, Улуу Айтматовдун ишмердүүлүгүн, алардын чыгармачылыгы боюнча
иш алып бара турган уюм. Анан бул уюм сөзсүз ушундай дүйнөлүк абройлуу уюмдар менен кызматташуусу керек. Түрк академиясы дагы жалпы түрк тилдүү элдеринин руханий дүйнөсүн изилдеген уюм. Буга чейин бул уюмдагы ушул эле Айтматов боюнча, ушул эле Манас эпосу боюнча көптөгөн демилгелердин башында турган. Андыктан ушул кызматташуу боюнча кол коюшуп, булардын ушундай бир мындан ары тыгыз иш алып барышуу боюнча демилге баштап жаткандыгы бул мыйзам ченемдүү да. Ошондой Түрк академиясы Түрксой эл аралык уюму тарабынан дагы келишимге кол койду. Дүйсөн Курабаевич Касейнов Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы дагы келип, эртеси күнү ал киши менен дагы жолугушуу болду. Бул ошол биздин академиябыздын бүгүнкү күндө Айтматов менен Манас эпосунун академиясы бүгүнкү күндө ошондой бир топ эл аралык, чет өлкөлүк абройлуу уюмдар менен булар сөзсүз түрдө кызматташыш керек. Анын ичинде биз эми жалпы түрк дүйнөсүнө кирип аткандан кийин жанагы биздин көтөрүп чыккан мурастарыбыз жалпы түрк дүйнөсүнүн орток мурасы болуп, ошолорду дагы сыймыкка бөлүп аткандан кийин мындай нерселерге сөзсүз түрдө бул академия мындай бир жакшы демилгелердин салмалыктардын башында туруш керек. Мына жакында эле биздин Түркияда дагы Түркиянын бир жазуучусу Манас эпосунун кара сөз түрүндөгү вариантын өзүнүн варианты менен жазып чыкпады. Бул жагынан ушул биздин Түрксойдун дагы эмгектерин баса белгилеп айтсак болот. Кайрат Олжобаевич, эми бул казак тилине которулганда бир окурмандардын дагы суроо талабы болсо керек да. Манас тилин которуп бериңиздер деп, алардын дагы суроо талабы эске алынганы айтылдыбы? Ушул автордун айткан оюнча Баянгали Алимжановдун мен интервьюларын көрүп калдым, маалымат каражаттарынан, анан газетадан да окудум. Автордун айткан оюнча ошол бүгүнкү күндүн окурмандарына ыңгайлуу болуп атат. Ошол кызыккан окурмандарга абдан жакшы болуп атат деп атат. Эми Манастын көркөмдүүлүгүнө, Манастын сюжетине ким гана кызыкпайт. Коңшубаш казак эмес, биз менен тили бир, дили бир, дини бир казак эмес. Канчалаган чет мамлекет кызыгып атат да. Ошон үчүн баягы 60 жылдан бери ал китеп ар кайсы окурмандын колунда жүргөнү бир Кудай билет. Арадан канча жыл өттү. Анан бул кишинин ушул убакта ошондой бир чоң нерсеге белсенип киришкендиги абдан бизди кубандырат. Анан мени таң калтырганы бул 67 күндө которуп бүттүм дейт да, мындай чоң нерсени. Демек бул кишиге да бир канат байлап ошондой бир тез аранын ичинде ушундай чоң дүйнөнү ишке ашыргандыгы дагы бул Манас эпосунун кандайдыр бир көркөмдүүлүгүнөн, улуулугунан кабар берип турат. Анан бул киши да айтып атат, ошо бүгүнкү күндүн окурмандарын абдан бул түшүнүктүү болот. Ошону окуган адам Манас эпосунун көркөмдүүлүгүн, Манас эпосунун сюжети менен толук булар кызыгуусу канагаттандырылат деп атат. Казакстанда булар кызыгышат абдан. Ошону бул киши абдан окурмандардын талабын орундатып атат. Кайрат Олжобаевич, мына сиз айткандай эле ушул мындай кыска жана тез аралыкта которулган экен да, бирок айрым тарыхчылар айтып атат да, эгерде ушунчалык тез арада которулган болсо, сапаты, мазмуну кандай болуп калды экен, өзгөрүп кеткен жокпу деп дагы анан биз буга чейин эми бул киши эгерде Манастан сырткары киши болсо, анда ошондой суроо айтса болот. Ал эми өмүр бою Манас айтып жүргөн кишиге менимче андай сын туура эмес болуп ойлойм. Себеби Баянгали агайыбызды мен 4-5 жолу көрдүм. Абдан Манастын көп жерлеринин баарын ушундай жатка айтат. Демек бул кишиге ал эпос мындай өтөр эмес. Жан дүйнөсүндө күндө оргуп чыккан эпос болгондон кийин булар күнү түнү отурса деле андай эмгекти жаратып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн буга күмөн саноого болбойт деп ойлойм. Кайрат Олжобаевич, мынакей боордош казак эли мына ушул жаштарга, окурмандарга өзгөчө ыңгайлуу болуш үчүн мына ушул Манастын бир орчундуу жерлерин, маанилүү жерлерин алып мынакей түшүнүктүү болуш үчүн ушундай китепти которуп атат да. Бизде өзү Кыргызстанда ушундай жөнөкөй вариантта бир окурмандарга ыңгайлуу болуш үчүн, дароо окуганда түшүнүш үчүн жазылганы барбы? Кара сөз түрүндө ушул жаштар үчүн өзгөчө. Эми бар. Биз мисалы үчүн мына Манас эпосунун ошо мен азыр эле айтып кеттим, Бексултан Жакиевдики абдан ыңгайлуу окуганга. Себеби дегенде бул киши өзү драматург болгондон кийин эпостун сюжеттик бөлүмүнүн ушундай линиянын жолдун өнүгүшүн көзөмөлдөп абдан ыңгайлуу вариантын сунуш кылган. Анан кара сөз вариантында бул эми ушул кара сөздүн эң эле туу чокусу деп
мен Ашым Жакпековдун Теңири Манас романын айтар элем. Бул киши ошол Манасты кара сөзгө айландыруу менен өзүнчө чоң залкар кара сөз түрүндөгү романды жараткан. Көптөгөн калемгерлер аракет кылып жүрөт. Ушул эле Кеңеш Юсупов кара сөз түрүндө вариантын чыгарган. Бактыбек Максутов деген агайыбыз дагы жазып жүрөт өзүнүн эмгектерин. Анын ичинен ушу мен өзгөчө мисалы окурман катарында азыркы жаштар Ашым Жакпековдун Теңири Манасын окуса ушул Манас эпосунун толук көркөмдүүлүгүнө күбө боло алат. Буну бир нече басмаканалар кайра басып азыр көптөгөн китеп дүкөндөрүндө эле турат. Ушуга көңүл бөлүш керек. Мен убагында Кыргыз радиосунда иштегенде дагы ушул нерселерге көбүрөөк маани берчүбүз. Биздин радионун алтын казынасында дагы Советбек Жумадылов тил чыгарманы абдан көркөм окуган. Ошондой нерселер аркылуу биз окурмандарга жеткире алдык деп ойлойм. Сизге терең ыраазычылык билдирели. Таң эрте ушул жалпы угармандарга убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бердиңиз. Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдык тарыхында Манас китеби кайрадан казак тилинде чыккан экен. Урмат, мына бул Муктар Ауезов баягы 60 жыл өткөндөн кийин колго алынды деп ушул эл аралык түрк академиясынын президенти дагы белгилегени айтылат. Негизи бул китеп кара сөз түрүндө анан жаштарга жеткиликтүү, өзгөчө өз окурмандарын тапты деп да мына Кайрат Олжобаевич да айтып өттү. Биз белге кетүүчү нерсе ушул Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Иманалиев Кайрат Олжобаевич бизге ушул китеп тууралуу, анын которулушу, мазмуну деги эле китептин сапаты тууралуу дагы таң эрте бизге маек куруп маалымат берди. Манас бул кыргыздын бир дөөлөтү, рухий дөөлөтү. Кыргыз дегенде Манасты элестетет, башка өлкөлөр Манас десе Кыргызды элестетип, мына ушундай бир сыймыктуу биздин чоң дөөлөтүбүз башка өлкөлөрдө дагы бааланып атканы бул жакшы көрүнүштөрдүн бири. Анан Манас тууралуу да бир кызыктуу маалыматтар бар экен да. Анда жаңыртсаң. Ооба. Манас мисалы чет жерлерде Манас сөзүнүн кездешүүсү кандай кездешет? Мисалы Кытайда Бегай Манас шаары, Манас булагы, ал эми Японияда Семетей шаары, Испанияда болсо Манас шаары, Казакстанда Манас жайлоосу, Кореяда Манас чокусу, Венгрияда Манас айылы бар экен. Ааламга аты кеткен Манас, аны жараткан кыргыз эли кандай гана бактылуу, Ана бул саптар аскада калган аңчынын ыйы деп аталган улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун китебинде айтылат эмеспи? Жакшы экен. Анан эпостун ушул 80ге чукул варианты бар деп айтып келип атпайбызбы? Ошол Манас эпосунун китеп болуп басылып чыккан варианттарынан сырткары Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында жана манасчылардын өздөрүндө бала чакасынын колунда дейт, жалпы болуп 80ге чукул вариант сакталып келет дейт. Ушул негизгилери Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков, Мултопаса Мусурманкулов, Багыш Сазанов, Шапак Рысмендиев, Ибраим Абдрахманов, кытайлык кыргыз манасчы Жусуп Мамайдын айткандары дейт. Андан сырткары түрк тануучусу Василий Радлов жана жазгыч Акын Туголук Молдо дагы эпостун ушул варианттарын жазып калтырган экен да. Манас эпосунда негизи кайсы сандар ыйык сан болуп айтылат? Мисалы мен билгеним 7 саны 40 чоро деп айтылат эмеспи? 5 санда бар деп айтылып келет. Негизи 40 уруу, кыргыз, 40 чоро, 40 күн, 40 кыз жана башка түшүнүктөр менен коштолот Манас эпосу. Андан сырткары 3, 5, 7, 9, 12 дагы сандар катары эсептелинет. Алар кандай сандар болду экен? Кызык. Мына ушул Манас эпосунда көп кездешет ушул сандар. Демек бул ыйык сандар деп дагы койсок болот да. Анан Манас эпосу жогоруда биз сөз кылгандай эле казак тилине мынакей жаңы вариантта которулду деп айтылды. Кайрат мырза да белгилеп өтпөдү. Анан негизи окумуштуулардын айтымында дүйнөдөгү ири делгендердин ичинен Манас араб жана испан тилинен башка негизги тилдердин баарына которулуп чыккан экен. Анан эң көп которулган эпос катары дагы дүйнөдө эсте калып баягы жалпы коомчулукта көбүрөөк окулуп, көбүрөөк колго алынган баягы Манас эпосу катары айтылат экен да. Мисалы орус тилине, кытай, немис тилине, француз, япон, фарс, монгол, чех, болгар, венгер, уйгур, казак, өзбек сыяктуу бир топ тилдерге которулуп, биздин маданиятыбызды, биздин дөөлөтүбүздү баалап, баягы дүйнө журтчулугунда да кызыгуусун арттырган эпос болуп келет экен да.
эмне дейлик, эми ушинтип учубуз кор болбосун, ушинтип уланып кете берсин, маданият тармагындагы сөз түрдө өнүп өсүүлөр болсун дейлик. Жергебизде 7 саат 30 минутта болду. Канат студиябызда. Канат. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Всех приветствую вас, конечно. Сегодня уже 1 февраля 2021 года, последний календарный месяц зимы этого года. Ну, будет еще и декабрь 2021 года, дай бог, конечно, но это же будет совсем другая история. Канат, анда алдыдагы 5 мүнөттө кандай кызыктуу жаңылыктарыңыз бар? Все будет, да, все будет. Оставайтесь с нами. И в конце нашего выпуска, я имею в виду выпуска новостного блока, мы поговорим с вами немного о космосе. Итак, 7 часов 30 минут. Время в Бишкеке. В эфире новости часа. Хорошо. Сейчас у нас нет права на отдых. Мы дали клятву трудиться днем и ночью во благо народа, который ждет улучшений. Мы оправдаем эти надежды, заявил президент Садыр Джапаров накануне 31 января в ходе ознакомления с ходом строительства образовательного и культурно-оздоровительного комплекса «Ынтымак-Белим» в селе Мыкан Аламединского района Чуйской области. Работы по строительству этого комплекса финансируются Всемирной ассамблеей мусульманской молодежи. В него входит школа на 500 ученических мест, спортивный зал, ФАП, административное здание, мечеть, футбольное поле и игровая площадка. Глава государства, выступая перед местными жителями, выразил признательность за поддержку его кандидатуры на президентских выборах, отметив, что приложит все свои усилия для того, чтобы оправдать оказанное доверие и вывести страну на путь устойчивого развития. Пусть первый кирпич, заложенный здесь, станет символом начала строительства по всей стране. Наши двери для инвесторов, партнеров и союзников будут всегда открыты, сказал Садыр Джапаров. Он отметил, что после инаугурации провел встречи с рядом инвесторов, которые выразили готовность оказывать содействие в капитальной реконструкции аварийных школ по всей стране. Садыр Джапаров подчеркнул, что руководство страны, используя зарубежную помощь и внутренние источники, в течение ближайших 2 лет постарается решить проблемы, связанные с детскими садами, школами и фельдшерско-акушерскими пунктами. Садыр Джапаров заложил первый кирпич в строительстве школы в комплексе «Ынтымак-Белим», завершением которой предполагается к новому учебному году до сентября 2021 года. Ранее пропускная способность пункта пропуска Акджол автодорожный составляет 10-11 тысяч человек и 801 тысячу автомобилей. После завершения ремонтных работ пропускная способность контрольно-пропускного пункта увеличится вдвое, сообщили в пресс-службе правительства. По ее данным, накануне исполняющий обязанности вице-премьер-министра Максат Мамытканов ознакомился с ходом реконструкции КПП на кыргызско-казахстанской государственной границе. Изначально работы планировали завершить до конца 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки ремонта продлили до первого квартала 2021 года. В соответствии с двусторонним соглашением о сотрудничестве в области образования и науки, заключенным между правительством Латвии и Кыргызстана, Латвия предлагает стипендии на 2021-2022 учебный год. Как сообщает пресс-служба Минобразования, граждане Кыргызстана могут подать заявку на получение латвийских государственных стипендий для обучения 10-11 месяцев по программе бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Проведение исследований до 5 месяцев для научных и научно-исследовательских работников вузов или сотрудников научно-исследовательских учреждений. Участие в летних школах для студентов и профессорско-преподавательского состава зарубежных вузов. Языки обучения – латышский, английский. Прием документов и кандидатов проводит латвийская сторона посредством онлайн-системы. Сроки приема документов с 1 февраля по 1 апреля 2021 года. В Аксуйском районе Сыкульской области для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и полусирот организовали зимний отдых. По словам организаторов, 28 учеников школы имени Рахимовой отдохнули в горах. Они покатались на санях, также им предоставили сладости. Мероприятие организовано при поддержке спонсоров.
В Узбекистане впервые зафиксирован британский штамм коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, начальник службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Исупалиев, сообщает пресс-служба Минздрава Республики Узбекистан. Стало известно, что им заразился житель Ташкента, который путешествовал с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах. 23 января текущего года он вернулся в Узбекистан. В международном аэропорту после теста у гражданина был зафиксирован положительный результат. Больного срочно доставили в инфекционную больницу. Выяснилось, что болезнь у больного протекала бессимптомно. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан призвало население проявлять бдительность, правильно и регулярно носить медмаски в общественных и рабочих местах, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки. И вот, как я обещал, в конце нашего выпуска о космосе пилоты авиакомпании Pakistan International Airlines рассказали, что стали свидетелями странного явления. Они не только увидели, но и успели запечатлеть на видео странный летающий объект, который, как может показаться, испускал у себя белое свечение. Правда, сложно определить скорость этого летательного аппарата и вообще сказать точно, летал ли он или же парил на одном месте. Но уфологи, как всегда, на 100% уверены, что в небе над Карачи в тот день наблюдался самый настоящий корабль пришельцев, который постоянно изучает жизнь людей и частенько уделяет пристальное внимание нашим самолетам. Мне вообще тема космоса очень близка, потому что начиная с 5-6 класса начал увлекаться вот именно этой тематикой. Особенно, может быть, помните, Бегаим ты, возможно, и ты, Урматик, помнишь, да? Был такой сериал «Секретные материалы». Очень такой хороший сериал. Малдерс, Скарли. Да. Агент, вот. У нас агент Малдерс и агент, забыл, как второй агент? Скарли. Скарли, да. Да, вот и с этого момента я начал очень увлекаться вот космической тематикой. И, кстати, продолжая тему о космосе, скажу, что вот 1 февраля, сегодня же 1 февраля, да, вот 1 февраля 1958 года с мыса Канаверал, это в Америке, состоялся запуск первого американского искусственного спутника Земли. Таким образом, США стали второй страной после СССР, запустившей искусственный спутник Земли. И вот эта вот тема космоса, как я говорил, очень волнует. Кстати, вы еще не видели никаких таких ярких свечений в небе? Азырынча көрүлөкпүз биз буга чейинки. Еще не дошли, да? Программабызда да айтканбыз, билесизби? Да, я слышал, но тем не менее, вот еще скажу о том, что, к сожалению, когда-нибудь солнце потухнет у нас на Земле, когда-нибудь потухнет. Это через миллиарды лет, но все-таки, увы, к сожалению, это случится, и уже сейчас современные ученые начали искать пути к тому, чтобы освоить другие планеты, пригодные для жизни, да, жизни человечества. И вот самая ближайшая планета, это, конечно же, планета Марс. До нее лететь около 500 дней, 1,5 года. И вот, по-моему, в 2011 году такая была программа, Марс 500 называется. Почему 500? Потому что до Марса лететь именно 500 дней. Вот программа Марс 500, которую, кстати, вот это вот опыт организовали российские ученые. И вот Марс 500 это вот эксперимент по имитации пилотируемого полета на Марс, проведенный Россией с широким международным участием. Во время эксперимента 6 добровольцев находились в замкнутом комплексе 520 суток. Эксперимент был максимально приближен к реальному пилотируемому полету на Марс с возвращением на Землю. Но я так скажу, что 520 дней в компании 6 человек провести это очень-очень трудно. У каждого своя психология, у каждого свои заморочки, скажем так. Так что я думаю, этот эксперимент удался. Но то, что странно, после завершения этого эксперимента, почему-то результаты так и общественности не дали. Не знаю почему. Жыйынтык болуп калса, сөз түрдө Канат айтып коесу. Көпчүлүк мурда ошол кичинекей чагында ким болосуң десе, ошол эркек балдар космонавт болом дечи, кыздар болсо мугалим болом деп көп айтышты эле да. Азыр бул кесипти кыялдангандар жокко эсе. Сейчас совсем по-другому. Кем ты хочешь стать? Бизнесменом, не знаю, не как раньше у нас было. Помните, был даже такой фильм, очень такой классный наш фильм, называется «Улица космонавтов». Очень хороший фильм.
Так что советую посмотреть. Космоско учаардан мурун өтө көп убакыт даярданат экен учкан киши. Мисалы Канат сизге космоско учууга мүмкүнчүлүк берилсе, сиз Да, я в космос прям хоть сейчас, прям после новостей могу лететь. Анда сиз баягы бала чагыңызда сөзсүз түрдө кесип болсо космонавт кесибине ээ болмок экенсиз да, эгерде реалдуу. Да, первый кыргызский космонавт Канат Султакиев. Ну почему бы нет? Звучит же. Вам удачи, ребята, хорошего эфира. Напомню нашим радиослушателям, что вы слушаете Беринчи радио, не переключайтесь. И следующий блок на русском языке, новостной блок, выйдет в 8 часов 30 минут. Ийгилик сизге, Канат. Спасибо. Сизди күтөбүз ушул студиядан. Ага чейин өзүңүз айткандай эле ордуңузду биз кайтарып туралык, Уктуруубузду улантабыз, кадырман угармандар. 7 саат 39 минутта сиз угуп жаткан таңкы бурулуш программасы. Жергебизде 7 саат 40 минутта деп айтып өттүм. Бүгүн болсо 1 февраль. Урматына Канат жогоруда айтып өтпөдү? Кыштын акыркы айы депчи. Анан кыштын акыркы айынын келиши менен эле баягы кышкы туризмдин соңуна чыгып калат деп баягы кандайдыр бир кооптонуулар жаралат экен да. Анткени кышында ушул лыжа теип, тоо коюнуна барып эс алып келүүнү каалагандар мына азыр барып жетишип калса болот. Себеби эле ушул кар менен баягы эс алууну өткөрөт эмеспи, лыжа тебет. Бүгүн ушул быйыл барып жетиштиңби? Барган жокмун. Негизи өзүм эле бара элекмин. Лыжа тепкени барып көргөн эмесмин. Анда сага чоң мүмкүнчүлүк бар экен. Борбор каланын тургундары жана коноктору үчүн 2021 жылдын 6 февралында Чуңкурчак тоо лыжа комплексинде ушул Кыргызстан тоо лыжасынын жана кышкы эс алуунун өлкөсү аткан деп аталган 12 кайрымдуулук фестивали болот экен. Эгерде кааласаң сөзсүз түрдө иш чарага барып, лыжа теип, чана теип, эки-иштен бир иш кылып ал жактан репортажда жасап келсем болот экен. Азыр айтып коеюн, жетекчилик угуп атса, бул мүмкүнчүлүктү берип койсо, мен эки кыялымды орундатып келмекмин да. Сон болмок экен. Анда экөөбүз тең суранууга мүмкүнчүлүк жара алабыз. Бул жыл эсебинен бегай жетиштиңизби ушул тоого барып лыжа? Мен дагы барганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондон улам Айтор бул жаңылык мага жүрөгүмө жакын болду. Анан сөзсүз түрдө ушул тууралуу кененирээк маалымат, негизи эле ушул туризм быйыл кандай болду? Пандемиядан улам кышкы туризмдай элдин келүү агымы дагы азайганы айтылат. Андан сырткары жанагы жаңы санитардык алгоритм дагы иштелип чыкпадыбы? Ал дагы бир катар тоскоолдуктар жараткан экен. Негизи эле туризм тууралуу ушул туризм департаментинин башчысынын орун басары Кенжематова Кыял айым менен түз эфирде маектешип маалымат алсак. Жакшы, Кыял Абдимиталовна, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Сиздердин да кутман таңыңыздар менен. Келе жаткан иш чарага кызуу даярдыктар болуп жатса керек. Буюрса. Мына биз жогоруда маалыматтарды алдык. Ошол 2021 жылдын, тактап айтканда ушул жылдын 6 февралында Чуңкурчакта тоо лыжа комплексинде бир иш чара өтөт экен. Бул эмне болгон иш чара, кандай максатта өткөзүп жатасыздар? Алгач ушул тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат. Учурдан пайдаланганда айта кетейин, биз жылда эле кайрымдуулук фестивалин өткөрөбүз да. Кыргызстан тоо лыжа мекени деп өзүнчө ушул 2010 жылдан бери өткөрүп келатабыз да. Бул кайрымдуулук фестивалинчи. Анан бул кайрымдуулук фестивалдан түшкөн акча каражаттын баары, мисалы, жанагы аз камсыз болгон же жардамга муктаж болгон балдар үйүнө берип келатабыз. Ушундай акыркы убактарда балдар үйүнө берип келатабыз да. Түшкөн бүт ушул фестивалдан түшкөн жардамдын баарынчы. Анан быйыл дагы ошол өзүбүздүн салтыбызды улай Чуңкурчак былтыр Зил тоо лыжа базасында өткөргөнбүз. Ал эми быйыл болсо Чуңкурчак тоо лыжа базасында кайрымдуулук фестивалин өткөрөлү деп атабыз. Бардык тоо лыжасын сүйүүчүлөр, туризмди сүйүүчүлөр, лыжа тепкенди жана ошондой эле тоого чыгып эс алганды, ден соолукту чыңдаганды каалагандар бул фестивалга келип катышып кетсе болот да. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай кар бар, Кудайга шүгүр. Кар деп аябай карды күттүк. Жанагы кышкы туризмдин расмий ачылышында дагы кар бир аз азыраак болуп, ошо эми жылда эле карды күтүп эле
жанагы иш чараларыбыздын белгиленген даталары бир аз ушундай жылдырылып ушундай болуп калып атат да. Бирок быйыл жакшы, абдан жакшы эми жылда эле ушул 15-февралда өткөрүп келатканбыз. Бирок быйыл бир аз эрте жылдырганга туура келди. Анткени мындай кар ээрип кетеликте дедиңиздер да? Ооба, кар бар да, анан ошол кар бар учурунда абдан бул лыжа тебүү үчүн абдан маанилүү да. Анан былтыр ошондой эле биз жанагы балдар үйүндөгү балдарды жашаган ошол жерде каралган ата энеси жок балдарды, андан сырткары жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды чакырганбыз да. Ошолорду чакырып аларга бир топ фестивалдарды жанагындай мындай алардын көңүлүн ачуучу ар кандай оюндарды уюштуруп бергенбиз. Быйыл дагы лотерея ойнотулуп, аларга абдан кызык болгон да. Анан быйыл дагы ошондой эле таризде, ошондой эле мындай пландаштырылган. Кирүү акысыз, баардык жалпы. Жакшы, эми айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө ушул пандемиядан улам баягы туризм тармагы баардык эле өлкөлөрдө бир аз солгундаганы айтылат. Ушул Кыргызстанда туризм тармагына ушул пандемия кандай таасирин тийгизди? Өзүңүз айтып кеткендей, бул жалпы эле дүйнөлүк экономикага пандемиянын, анан ошонун ичинен кыргыз экономикасына дагы тийгизген таасири абдан олуттуу болду. 2020 жыл биз үчүн абдан татаал кыйын жылдардын бири болуп калды. Анан анын кесепети дагы эле уланып келатат. Мына качан пандемиядан чыгабыз, качан кетет бул балекет оору деп эле келатабыз. Ал туризм болсо бул абдан экономиканын абдан мындай драйвери болуп эсептелет десем жаңылышпайм. Анткени туризмден улам, мисалы да, туризм тармагында алектенген ишкерлер мисалы өздөрүнүн ар кайсы чөйрөлөрдө иш алып барышат да, мисалы транспорт же болбосо жанагы мейманканалык алектенүү деген сыяктуучу туризмдин таасири 56 экономикалык башка 56 экономиканын тармактарына таасир этип атат да, мультипликативдүү эффект таасир берип атат да. Ошондуктан туризмди биз абдан мындай интенсивдүү, анан абдан мындай көңүлдү чоң бөлүп туруп өнүктүрүүгө биз абдан кызыктарбыз да, бул биздин башкы милдетибиз. Ал эми 2020 жылы ушул пандемия болгондо мисалы чек аралар жабылып калды, анан ички мындай автоматтык түрдө эле биздин туристтик ишкерлерибиз иши токтоп калды да. Анан андан сырткары толтура эми баары бири-бирине байланыштуу. Самолет, учактар токтоду каттамы. Анан бизге чет элдик жарандар келбей калды. Андан сырткары ички карантин болуп, ички туристтерибиздин дагы жүрүшү солгундады. Бирок ошого карабастан жайкы мезгилде абдан оор болду, жайкы шарттарда. Бирок биз жайында деле бардык ысык көлгө. Анан бир айта кетчү нерсе да, ысык көлүбүз бирок мындай ушундай жакшы оң жактары да болду десем болот да. Себеби 2020 жылы ысык көлүбүз, биздин ысык көлүбүз эс алды да, мындай эс алып суубуз тазаланды. Анан бул дагы эми бир жакшы жагы болуп калды да, эми биз ойлогондой болгон жок да. Жылда өзүңүздөр элестетиңиздер, абдан чоң эмени агымды кабыл алып ысык көл чындыгында эле кирдичи. Ооба, кыйналчу да. Ал эми быйыл азыр эс алып тазаланып абдан мындай өзүнүн көркүнө чыга келди да. Анан эми быйыл буюрса дагы мына пандемияны уже такыр мындай жеңип кетсек деген үмүттөрүбүз чоң. Анан анча-мынча деле дагы эле кесепети келатат, бирок буюрса баары жакшы болот деп ишенем. Ошондуктан ойлойм, алдыда дагы туризмди өнүктүрүү үчүн бизде абдан мындай кандай десем мындай багыт коюп туруп пландарды кабыл алганбыз. Калыбына келтирип, андан ары кантип өнүгүп кетиш керек деген өзүбүздүн ички пландарыбыз бар. Ички программаларыбыз бар да, ушул ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өзүнүн иш чараларычы. Ал эми башка мамлекеттик органдар менен чогуу алып барчу иштерибизди биз азыр өзүнчө бир туризм жаатын калыбына келтирүү жана андан ары өнүктүрүү жакынкы аралыкта деген иш чаралар менен иштеп чыгып туруп азыр
макулдашып мына акыркы эмелерибиз калды мамлекеттик органдар мененчи. Сиз кыял жакшы айтпадыңызбы ошол туризмди өнүктүрүүгө багытталган бир топ иш аракеттерибиз бар депчи, анан буга чейин ушул өткөн жылы Кыргызстандын кышкы туризмин өнүктүрүүгө максатталган ушул 2021-2025 жылы ушул бир концепцияда иштелүү атты эле да, ал жактырылдыбы, ага кандай жаңылануулар киргизилди эле, ушул тууралуу дагы сөз кылсаңыз. Биз өзүңүздөр байкап аткандай акыркы 4-5 жылдан бери биз кышкы туризмди дагы өнүктүрүүгө, деги эле Кыргызстанда туризмдин баардык түрлөрүн кездештирип, баардык түрүн өнүктүрүүгө биздин дареметибиз чоң да. Анын ичинен кышкы туризмди дагы өзүнчө бир чоң жаат, өзүнчө бир чоң багыт кылып алып туруп, биз ушуга абдан мындай чечкиндүү, олуттуу, алдыга жылдырганга бир топ иштерди алып барып эми мына жыйынтыгын көрүп атасыздар да, акыркы убактарда кышкы туризмдин өнүгүшү жакшы эле мындай көзгө көрүнүп эле келатат да. Анан быйылкы жылы биз мына былтыр айта кетейин, 2019-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин визити болгон Швейцарияга. Ошол визиттин алкагында биз туризм департаменти менен Швейцариянын жанагы туризмди өнүктүрүү агентствосу менен ортодо бизде меморандумга кол коюлганда кышкы туризмди өнүктүрүү боюнчачы, туруктуу өнүктүрүү боюнча. Анан ушул кышкы туризмди туруктуу өнүктүрүү, Кыргыз Республикасында кышкы туризмди туруктуу өнүктүрүү деген долбоор бар. Азыр Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып аткан бул долбоорду бизге Кыргызстан, Helvetas Кыргызстан деген уюм менен чогуу ишке ашырып атабыз. Мына ушул уюмдун колдоосу менен бир топ иш-чараларды азыр өткөрүп атабыз, окутууларды өткөрүп атабыз. Лыжа тебүү, тоолуу шарттарда кандай лыжа тебиш керек? Бул ушундай окутууларыбыз бар да, балдарга, чоңдорго, улууларга багытталганчы. Андан сырткары биз ушул сиз жана айтып кеткендей, кышкы туризмди өнүктүрүү 2021-2025 жылдарга карата концепциянын долбоорун иштеп чыгып, аны азыр биз уже макулдашып, азыр эми жанагы каржы маселесин аныкташыбыз керек да. Акыркы уже каржы маселесин аныктап бүтүп эле калдык. Анан буюрса жакын арада мында өкмөткө киргизебиз. Өкмөт тарабынан биз мамлекеттик органдарга макулдашууга жибергенбиз. Алар батыраак эми тездетип берсин депчи. Анан буюрса менин үмүтүм зор, ушу февраль-мартка чейин бул долбоорду, концепцияны кабыл алып калсак өкмөт тарабынан, анан бир топ иш-чараларыбыз бар. Кыял Абдимиталовна, эң баштысы инфраструктураны жакшыртуу да. Кыял Абдимиталовна, мынакей ушул туризм тармагына бир өзгөчө акыркы учурларда көңүл бөлүнүп келатат да. Анан кийин туризм багытындагы баягы ошол эле тоо лыжа базаларында, санаторийлерде, пансионаттарда жайкысын деп койсок, баягы коопсуздук чаралары деген бар. Мисалы, быйыл эле ушул Караколдо дагы учур болуп кетти, кырсык деп койсок да болот. Эми бирок коопсуздук чараларын да эске алышыбыз керек да. Анан ошол учурда санитардык нерселер дагы бар, тазалыгы деген бар. Мына ушул туристтердин агымынын саны пандемияга байланыштуу азайганына байланыштуу ушул нерселерге да бир өзгөчө көңүл бөлгөнгө жетиштиңиздерби? Себеп дегенде ушул кышында өзгөчө жол дагы бир аз тоскоолдуктарды жаратып, баягы ушул Горный лыжа базасына бараткандагы жол дагы бир аз тайгак болуп, бир аз бир кыйынчылыктар жаратканы айтылат да, ушул массалык маалымат каражаттарында. Негизи эле ушул туристтердин келиши үчүн бир шарттар, коопсуздук чаралары. Туура суроо бердиңиз. Бул учурдун абдан актуалдуу маселелерин улантпайбы? Биз пандемияга байланыштуу жайкы туристтик объекттерде санитардык эпидемиологиялык нормалардын сакталышын талап кылган жанагы коопсуздук кечирип коесуздар. Таппай калбадым. Саламаттыкты сактоо. Саламаттыкты сактоо министрлиги, маалымат туризм министрлиги, анан чек ара кызматы, ошондой эле жанагы транспорт жана жолдор министрлиги, Манас аэропорту болуп баарыбыз чогуу биргеликте жайында ошол туристтик объекттерде санитардык нормалардын сакталышы боюнча талаптарды кабыл алганбыз да, атайын. Бул иштеп атат. Бул боюнча туризм чөйрөсүндөгү ишкерлер менен чогуу жайзат, биздин германиялык, биздин дагы бир өнөктөшүбүз бар эмеспи, ошолор менен чогуу булар ар бир туристтик объекттерде
кандай санитардык нормалар аткарылыш керек деген инструкциялардан бери иштеп чыгып азыр тарап чыккан да, бул бар бул маалыматчы. Анан экинчиден кышкы объекттерде санитардык нормаларды сактоо боюнча биз алгоритм кабыл алганбыз. Бул 29 декабрда ишке кирди да, өтүп кеткен жылдынчы. Андан сырткары 2020 жылы март айында Тоолужа базаларында, Тоолужа комплекстеринде коопсуздукту сактоо, коопсуздуктун сакталышы боюнча стандарттар, Россиянын стандарттары бизде кабыл алынган. Бул Россиялык стандарттар булар 2016 жылы иштелип чыгып 2017 жылы аларга ишке кирген да. А бизде мамлекеттер аралык совет, стандарттык совет деген бар да, кеңеш. Ошол кеңештин иш-чарасынын негизинде бизде келишим бар. СНГ КМШ өлкөлөрүнүн ортосунда ар кандай стандарт жана метрология боюнча ар кандай документтер кабыл алынса, ушул кеңеш аркылуу каралып, анан бизде эгер ылайык келсе, бизге дагы кабыл алынат да, бизге дагы киргизилет. Анан 2020 жылы пандемияга жараша бул март айында, 9 мартта кабыл алыныптыр. Андан кийин пандемияга жараша андан ары мындай таратылуу, анан түшүндүрүү иштерин бизге булар жибербептир да, Кыргызстандар жибербей калыптыр бизгечи. Анан биз өзүбүз аларга кайрылып бул стандарттарды азыр алып атабыз учурда. Уже кайрылганбыз, 2020 жылы эле кайрылганбыз. Анан азыр эми өзүнүн жолдору бар экен, процедурасы алыш үчүнчү. Анан аны биз жанагы мамлекеттик экотехинспекция менен байланышып, алар менен да сүйлөшкөнбүз бул тууралуу. Аларда дагы маалымат бар, алар дагы өздөрүнүн ишин алып барууда да. Бирок бул жерде жанагы текшерүү маселесине келгенде мораторий болуп калган 2021 жылга чейин. Бир топ жанагы ошол ишкерлерди текшерүү боюнча, ишкерлерди, жеке ишкерлерди текшерүү, жеке же мамлекеттик иш алып ишкерлик менен алектенген субъекттерди текшерүү боюнча мораторий киргизилгенде 2021 жылга чейин. Ошого байланыштуу бул стандарттардын сакталышын, аткарылышын Тоолужа базаларында текшерүүгө мүмкүн болбой калыптыр да. Бирок фуникулерлордун жүрүшүн жанагы эме деп коебуз, аркан жолдор. Ошолордун жүрүшүн же болбосо деги эле Тоолужа базаларындагы жанагы оборудованиялардын иштеши боюнча өзүнчө текшерүүлөр жүргүзүлүп жатат экен да. Тилекке каршы кечээ сиз айттыңыз го, Караколдо ушундай кырсык болуп калды. Бул кырсык эми кырсык болду да. Бул жерде эми билбейм, мындан ары дагы мамлекеттик экотехинспекция өзүнүн тийиштүү аныктамаларын берет болуш керек. Бул жерде деген абдан абайлаш керек да. Бул жерде жанагы эс алуучу өзү дагы, ата-эне дагы баары ошол жерде жазылып турган көрсөткүчтөргө карап окушубуз керек да. Бул жака барсаң болбойт, бул жер татаал трасса менен жөнөкөй трассанын айырмасы аябай мындай чоң да. Ошондуктан ушунун баарын абдан көңүл бөлүп, кылдаттык менен көңүл бөлүп, жаңы үйрөнчүк болсок такыр андай татаал трассаларга барбаш керек. Түшүнүктүү. Жакшы. Кыял айтсаңыз, мына ушул туризмди өнүктүрүү максатында дагы сиздер жаңыдан эле ушул 3 өлчөмдүү виртуалдык картаны да чыгардыңыздар да. Анан бул ушул кыскача айтып өтүңүз, кандай натыйжасын берип атат, жана мындай элге алымдуу болдубу, кызыккандар барбы? 3D, Ооба, 3D Кыргызстан виртуалдык сүрөт, виртуалдык экскурсия. 360 градуска айлана турган сүрөттөр, өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. www.tourism.gov.kg бул биздин сайт. Ошол сайттыкка биз 3D Кыргызстан долбоорун киргизгенбиз. Азыр дагы эле бул жаатында иштерди алып барып атабыз. Бул апрелде башталган иш болсо, азыр дагы эле бул ишти алып келатабыз. Мындай жөнөкөй болгон жок. Анткени азыр учурда эми бюджеттин кыскалыгына байланыштуу тийиштүү ЖС, ЖАЙКА донорлору менен иштештик. Азыр учурда Алымбеков фонду менен да иштешип атабыз. Абдан мындай чоң мындай каржыны талап кылган долбоор, бул бүтө элек, аягына чыга элекпиз. Бирок жакында буюрса 12-13 февралда ушул мындай көргөзмө болот. 3D виртуалдык сүрөтүбүздү көргөзмө кылып,
бүт маалыматтарды жиберебиз, таратабыз. Ошо виртуалдык түрдө ошо саякаттоочулардын ал жакта бир саны же болбосо алардын бир берген комментарийлери дагы көрүнөт аяктан, Азыр уже ооба 600 миңге чукулдап калды азыр уже көргөн адамдардын саны. Анан бул аз эле мына январда, декабрда киргизип биз сайтка. Анан бүткүл дүйнөдөн азыр көрүп атышат баары. Анан өздөрүнүн жазып атышат, өздөрүнүн пикирлерин, ойлорун келип сунуштарын берип айрымдар, жана одни эмоции, впечатления дегендей сүрөттү көргөндө мындай мен деле улам кирген сайын жанагы жылат да сүрөт. Жылган сайын ушунчалык эме да. Мисалы мен деле Кыргызстандын булуң бурчун көрө элекмин да. Көп булуң бурчунчу. Анан мисалы бизде жарандарыбыз бар чет мамлекет, чет мамлекет толтура чет мамлекетти көргөн, бирок биздин ушул мисалы Тулпар көлдү көрө элек канча жарандарыбыз бар мисалы, Элбирсти көрө элек. Кышкы биздин Элбирсте мен деле мисалы кыялым Элбирсти көрсөм деп. Ушул 3D картанын ичине кирсеңиз, Тулпар көлү да бар, Элбирсти да көрөсүз. Жанынан кадимкидей көрөсүз да, анан жана өзүнчө көз айнек бар, атайын 3D көз айнектер бар. Ошо менен көрсөңүз кадимкидей эле жанында жүргөндөй болосуң, Ооба, чоң рахмат сизге. Келсеңиздер болот. Рахмат. Жакшы маалыматтар берилди, кызыгып да калдык. Мен мындай чала учук эле көргөм да, 3D ошол виртуалдык картасын чыгарганы ушул туризм департаментинин. Эми муну да колдонуп көрүш керек экен деп эле эсимен чыгарып колдоно албай жүрдүм эле. Эми муну колдонуп 3D атайын өзүнүн көз айнеги да бар экен, аны тагынып көргөндө мындан да кызык болот деп атпайм. Мен картаны өзүн көрүп эле кызыкканмын. Эми эптеп бир көз айнегин табуунун айласын табыш керек болот. Көз айнекти биз атайын сатып алышыбыз керек бекен, мундагы маалымат алып билип алыш керек экен, Бул да кызыктуу болуп калды. Мына ошондой урматтуу радио угуучулар, сиздер таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Биз менен жогоруда байланышта. Эсиңиздерге салып өтсөк, Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы туризм департаментинин жетекчисинин орун басары Кенжематова Кыял байланышта болуп, биздин суроолорубузга жооп берди. Ыраазычылыгыбызды билдирели. Туура саат 8:00 болду бегайым. Анда соңку жаңылыктарды Бакыт Тапаевтан угалы, андан кийин биз программабыздын 3-чү бөлүгүнө өтөлү. Рахмат. Инвесторлор авариялык абалдагы мектептерде капиталдык реконструкциялоого колдоо көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 31 январда Чүй областынын Аламүдүн районундагы Мыкан айрында ынтымак билим, жалпы билим берүү жана маданий ден соолукту чыңдоо комплексинин курулушу менен таанышуу учурунда белгиледи. Мамлекет башчысынын айтуусунда өлкө жетекчилиги сырттан келген жардамдарды жана ички булактарды колдонуп, жакынкы 2 жыл аралыгында бала бакчаларга, мектептерге жана фаптарга байланыштуу көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылат. Белгилей кетсек, 500 орундуу мектеп, спортзал, ФАП, административдик имарат, мечит, футбол талаасы жана оюн аянтчалары кирген комплексте бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштары ассамблеясы каржылап жатат. Садыр Жапаров ынтымак билим комплексиндеги мектептин курулушунун пайдубалын түптөөгө катышты. Мектептин жаңы окуу жылына 2021 жылдын сентябрына чейин бүткөрүлүшү күтүлүүдө. Бүгүн Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясы өкмөттүн жаңы курамын дайындоо үчүн жыйынга чыгуулары кабарланды. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров премьер-министрлик кызматын тапшыргандан кийин өкмөт толугу менен отставкага кеткен. Жаңы өкмөттү Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясы курайт. Жарандар эрежелерди сактабаса, Өзбекстанда АА каттамдарына чектөө киргизилиши мүмкүн. Бул тууралуу өлкөнүн санитардык кызматынын жетекчисинин билдирүүсүнө таянуу менен маалымат каражаттары жазды. Анын белгилешинче, коронавирус инфекциясы менен күрөшүү уланууда. Вирустун жаңы түрлөрү катталып, Өзбекстанда британ штаммынын биринчи учуру аныкталды. Ал Өзбекстандын калкын чектөө чараларын сактоого чакырды. Буга чейин Бириккен Араб Эмираттарынан келген үй бүлө мүчөлөрүнүн биринде 10 жаштагы кызда коронавирустун жаңы түрү табылган. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 84.529 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 80.896 киши айыгып чыкса, 1.412 адам каза болду. Бүгүн 1 февралга карата дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 103 миллиондон ашты.
Бириккен Араб Эмираттары чет элдиктерге жарандык калууга уруксат берүүнү көздөгөн мыйзамга толуктоолорду киргизди. Документке ылайык чет элдик жарандардын айрым категорияларына жарандык калууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Жарандыкты инвесторлор, ойлоп табуучулар, дарыгерлер, илимпоздор жана сүрөтчүлөр, ошондой эле алардын үй бүлө мүчөлөрү ала алышат. Ар бир категориянын өзүнүн талаптары бар. Мисалы, инвесторлор Бириккен Араб Эмираттарында кыймылсыз мүлккө ээ болушу керек же өлкөнүн экономика министрлиги тарабынан бекитилген патенттери болушу шарт. Дарыгерлер жана инженерлер илимий тармактарда иштеп, 10 жылдан ашык эмгек тажрыйбасы болушу керек. Ошентип, Бириккен Араб Эмираттарынын бийлиги өлкөнүн жогорку деңгээлине көтөрө алган таланттуу адамдарды мүмкүн болушунча көбүрөөк тартууну көздөп жатат. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстандагы алгачкы мектебин Бишкекте ачат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Алмазбек Бейшеналиев менен Борбор Азиядагы Маариф фондунун директору Хүснү Биржандын жолугушуусунда белгиленди. Хүснү Биржан жаңы окуу жылында Кыргызстанда Маариф фондунун алгачкы жалпы билим берүү мектебин ачуу үчүн фонд тарабынан бардык керектүү иштер жасалып жатат. Мамлекеттик санитардык стандартка ылайык окутуу кыргыз тилинде да жүргүзүлөт. Окуучулар үчүн да, мугалимдер үчүн да бардык шарттар түзүлөт. Алмазбек Бейшеналиев министрлик ар тараптан колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирген. Айыл чарба техникалардын лизинг системасын өнүктүрүүгө бюджеттен 540 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Бул тууралуу Айыл чарба тамак аш-өнөр жайы жана мелиорация министрлигинен билдиришти. Тиешелүү буйрукка кол коюлду. Фермерлерге акча Айыл банк аркылуу 9% чек менен 7 жылга чейин берилет. Программа Евразия экономикалык биримдиги өлкөлөрүндө өндүрүлгөн техникалардын лизингин каржылайт. Бул республиканын машина, трактор паркын жаңыртууга жана агрардык сектордун техникалык потенциалын жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет деп айтылат маалыматта. 4 февралда Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрында СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаевди эскерүү кечеси болот. Маалыматка караганда театрдын солисттери Акмарал мамлекеттик би ансамбле, Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайынын студенттеринин катышуусунда концерт уюштурулат. Программада дүйнөлүк балет классиктеринин, улуттук жана заманбап хореографиянын чыгармаларынан үзүндүлөр бар. Эми валюталар курсу менен тааныштырыңыздар. 1 Америка доллары 84 сом 80 тыйын, евро 102 сом 71 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 11 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин бүгүнкү күнгөргө маалыматы менен тааныштыра кетели. Бүгүн 1 февралда Чүй областында ауанын температурасы 5-10, Талас областында 6-11, Ош, Жалал, жана Баткен областарында 9-14 градус жылуу болсо, Ысык Көл областында 2-7 градус жылуу болушу күтүлөт. Нарын областында 1-6, ал эми бийик тоолор өндөрдө 6-11 градус суук болушу күтүлүүдө. Бүгүн Бишкек шаарында ауанын температурасы 8-10 градус жылуу болот. Рахмат, Бакыт. Соңку жаңылыктар менен кесиптешибиз Бакыт Тапаев тааныштырды. 8-ден 6 мүнөт өттү. Сиз угуп жаткан биринчи радионун таңкы бурулуш программасы. Студияда Урмат Жээнбеков, Бегайым Абдыкадырова кызмат кылуудабыз. Бизди Facebook аркылуу көрүп жаткан угуучуларыбыз дагы бар. Алар дагы өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көргөзүп, балким темага кызыккан суроолоруңуздарды, сунуш пикирлерди жазууга чакыралы. Биринчи радионун баракчасы аркылуу онлайн чагылдырууга кошулуңуздар дейли. Аны түз эфирге чагылдырып аткан кесиптешибиз Бермет Камбарбеков, ал эми режиссердук пультта кесиптешибиз Айдай Исмаилова. Телефондук номерлерди кайталап өтөйүн. 0502 39 21 90, ошондой эле 0312 39 21 90. Урмат, биз 3-чү бөлүккө да жетип келдик. Билесиңби, буга чейин дагы туризм тармагы менен сүйлөшүп атып, ал жакта экономикалык, ушул Кыргызстандын экономикасына бир кандайдыр бир деңгээлде салым кошуп келген. Туризм тармагы быйыл баягы элдердин келүү агымы аз болгону да айтылды да. Демек, биз ушул 2021 жылы өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө бир бел байлап басым жасап атабыз. Жаңы шайланган президентибиз Садыр Жапаров да айтты го, биз экономиканы көтөрүп, элдин жакшы шартта жашашы үчүн бардык аракеттерибизди көрүшүбүз керек депчи. Буга катарлаш эле ушул 2021 жылы 5 ири бир чоң долбоорлор ишке ашат экен да. Бул ушул экономикага ошо салымын кошот экен. Экономиканын негизи ички дүң продукцияны өзгөчө көтөрүп турган, канча бир пайызда көтөрүп турган бул ошол эле туризм багыты экен да. Анан экономика менен ушул туризм дагы баягы пандемияда
аксап калбадыбы? Туризм аксады, анын артынан экономика. Бул эми экономиканын баягы экономикалык кризис бул жеке эле бир биздин өлкөгө тиешелүү эмес. Бул дүйнөлүк экономика кризиске учурады да. Муну эми биз өзүнчө бөлүп караганга да болбойт. Ошондуктан мындан бир гана биз эмес, кыргыз эли эмес, бүткүл адамзат ушул экономиканын жабыркаганына күбө болуп турат. Анан жогоруда Бегай жакшы сөз баштап калдың. Мына экономиканы жакшыртуу багытында 5 ири долбоор иштелип чыгып, анын ичинде ошол Талас облусундагы алтынды калыбына келтирүүчү фабриканы, ошондой эле Ош шаарында ири тигүү цехин пайдаланууга берүү дагы пландалып жатат. Бул дагы бир экономикага жакшы бир таасирин берет деген ниетте. Ооба, чындыгында эле ушул бул объектилерди эксплуатацияга киргизүү бир аз баягы 2020-жылы эле пландаштырылган экен, бирок баягы кайры кандайдыр бир шарттардан улам ошол эле пандемия дагы себеп болгон экен, октябрь окуялары дагы улам ушул 5 ири долбоорду кийинкиге жылдырууга мажбур болгон экенбиз да. Анан бул эми кайра ушул жылдан тарта ишке ашыруу планда бар экен, кандай ишке ашат, ушунун баардыгын биз түз эфирде талкуулап эксперт менен сүйлөшөлүк. Окуучуларыбыз да кызыгып калды окшойт, бул 5 долбоор кандай долбоор болду экен, ал кандай багытта иштейт болду экен, ушуну кенен маалымат алалам да. Бул тууралуу ушул инвестицияны тартуу коштоо бөлүмүнүн башчысы Талабекова Толкун Талабековна ушул биздин түз эфирде суроолорубузга жооп бергени турат. Саламатсызбы, Толкун Талабековна? Саламатсыздар да бир жолу. Саламатпы. Мына жогоруда биз буга чейин угармандарга айтып өттүк. 2021-жылы ушул 5 ири долбоор, анын ичинде Талас областындагы алтынды калыбына келтирүүчү фабрика, ошондой эле Ош шаарындагы ири тигүү цехтерин пайдаланууга берүү пландалып жаткан экен. Бул ушул объектилерди ишке ашырууда мына кандай эмнелер каралып атат? Негизи эле буга чейин дагы ушул пандемиядан улам дагы бул иштер дагы артка жылган экен да. Ушул 5 долбоор тууралуу айтсаңыз. Негизинен 2020-жылы биз деген ушул 5 эмес 7 ири долбоорду ишке ашырган жатканбыз. Бирок ошо пандемияга байланыштуу биздин долбоорлордун ачылышы кийинки жылга которулуп калды. Эң биринчиси бул жана каражат маселеси болуп калды. Инвесторлорубуздун ошондой эле кандайдыр бир оборудованиелери же дагы бир керектүү нерселери ушул чек ара кызматына кармалып калды да бизде. Анан ошого байланыштуу биз деген ушу 2021-жылы бул долбоорлорду ишке ашырган жатабыз. Бирок бул жылы биз 7 эмес 5 долбоорду ишке ашырган жатабыз. Эң биринчиси бул жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле Бишкек шаарынын эң борборунда салынган жаңы гостиница Новотель деп аталат. Бул буюрса ушул 2021-жылдын же биринчи кварталдын аягында же экинчи кварталда ачылыш аземи күтүлүп жатат. Себептен бардыгы менен толугу бүттү. Анан бүгүнкү күндө мындай майда жумуштар эле калды. Бул долбоор албетте бизге көптөгөн туристтерди алып келет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул Новотель бренди, бул дүйнө жүзүндө белгилүү бренд. Анан Кыргызстан боюнча бул ушундай бир биринчи чоң масштабтагы гостиницанын салынуусу. Экинчи долбоор бул бизде Ош облусунда жайгашкан Кыргыз унаа курулуш деп бардыгына эле белгилүү болуп калды болуш керек. Негизи мындай техникалык ачылышы 20-жылы болгон. Ушу пандемия учурунда булар жана ИВЛ аппараттарды чыгарып жүрдү, маскаларды чыгарып жүрдү, сиздерди чыгарып жүрдү. Бирок ушу 21-жылы булар жана электроавтобустарын чыгарабыз деп жатышат. Бүгүнкү күндө мындай бир сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат өзлөрүнүн өнөктөштөрү менен. Анан толугу менен бул маалыматты баардыгы такталгандан кийин биз дагы беребиз да. Үчүнчү долбооруңуздар? Үчүнчү долбоор бул ошол эле Ош облусундагы Кыргыз текстиль деген чоң текстилдик фабрикабыз ачылат. Бүгүнкү күндө Кыргыз текстиль ушул жана дүйнө жүзүнө белгилүү болгондой жана Zara, Bershka, H&M брендтер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Анан ошол буюрса бизде да ушул брендтер келип
биздин Кыргызстандан эле ошол кийимдерин чыгарып өндүрө алат. Ошондой эле чоң бир салым кошот деген ойдобуз. Төртүнчү долбоор Баткен облусунда мындай ийгиликтүү ишке ашырылды деп айтсам болот. Себептен бул деле текстилдик фабрика ошо Global Garment деген компанияныкы. Бүгүнкү күндө ушу Баткен облусунун эл жумуш дагы бир жумуштар менен камсыз кылып берди. Ошондой эле иштеп жатат. Анан булар дагы 2019 жылы бул Чүй облусунда Кулброс деген текстилдик фабрика ачылбады беле. Ошонун аркасы менен эле экинчи текстилдик фабрикасын ачып кетишти, бирок Баткен облусунда. Анан буну менен токтоп калбайт болуш керек, мындан ары дагы кеңейтет болуш керек да өзүнүн өндүрүшүн. Так, 4 айттымбы? 5-чи долбооруңуз. 5-чи долбоор бул деген ошол биздин Ысык Көл облусубуздагы жана мясо комбинат ачылат деп ойлоп жатабыз. Балыкчыда, балыкчыдагы Осо Дордой балыкчы деген компаниянын мясо комбинат болот. Ошо анан булар деген мындай толугу менен ушу этти, мисалы үчүн жана малды союп, ошону кайра иштетип, анан ошо бардык процесстер менен аяктаган, анан даяр продукциясын чыгара турчу бир чоң ишкана болот. Албетте бул деле миңдеген бир жумушчулар жумуш эмелерин ордундарын түзүп берет да, ордундарын түзүп берет. Толкун Талайбековна, мына ушул долбоорлордун бардыгын Кыргызстан өзү бир ишке ашыра алабы же инвесторлор дагы колдоо көрсөтөбү? Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик бюджетибиздин абалын бардыгыбыз билип турабыз. Анан мен биздин инвесторлорду мактап кетсем да болот. Себептен көбүнчөсү биздин жеке инвесторлорубуз, чет өлкөлүк эмес, бизден эле Кыргызстандан чыккан эле ишкер байкелерибиз. Ошолор бүгүнкү күндө ар кайсы өнөктөштөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ар кайсы эл аралык фонддордон акча тартып, анан ушул жумушчу орундарды түзүп берип жатат. Чоң ишканаларды салып жатат. Демек, ички инвесторлор деле аракетин көрүп аткан экен да, ишкерлер. Ооба, албетте. Ушул пандемияга байланыштуу болуш керек. Биздин жеке инвесторобуз өтө мындай активдештирилип, көбүнчө салымын кошуп башташты, мындай чет өлкөлүк инвесторлорго караганда. Инвестициянын көлөмү канча болуп атат ошондо? Ушу 2020 жылдын так статистикасы чыга элек. Так статистикасы ушу марттын аягында чыгат, бирок бүгүнкү күндө ушу 300 миллиондон ашып ошондой эле түзүп калды да. Өтө эле ылдыйкы деңгээлде болуп калды. Бирок бул 5 долбоор ушу менен аяктап калбайт биздин жумуш. Бул 5 долбоордон сырткары биз дагы 12 долбоорду азыр иштеп келе жатабыз. Бул канчанчы жылдарга, ушул эле жылга эсептелип атабы? Жок. Бул башка долбоорлор ушул 21, балким 22, ушу 24 жылдарга чейин созулуп кетет. Себептен бар кээрлери Токен тармагында, кээрлериники болсо сүйлөшүүлөр жаңыдан жүргүзүлүп башталды. Анан ушул ар кайсы биздин Кыргыз Республикасынын региондорунда буюрса чоң ишканалар ачылат. Толкун Талайбековна, сиз мына жогоруда атап өткөн 5 долбоордун баягы пайдубалы бар да, бул ишканалардын баягы аз-маз ишке киришейин деп турат. Бирок ушул толук кандуу ушул жылдын эсебинен алар иштеп баштайт да, өндүрүп баштайт да. Бул долбоорлор ушул 21 жылдын аягына чейин бардыгы толугу менен ишке ашырылат. Анан балким кээрлердики жаңыдан запуск башталат, кээрлердики уже өндүрүш процесси башталат. Ал боюнча да биз толуктап маалыматты берип турабыз да. Толкун Талайбековна, айттыңыз, ушул 2022-2024 жылдарга дагы ушул экономикага салым кошуу максатында дагы долбоорлор, 12 долбоор ишке ашат депчи. Бул деле ошол эле өндүрүш тармагындабы, кандай жаатта болот көбүн эсе?
басымдуу бөлүгү? Көбүнчөсү мен айтып кеткендей Тоо кен тармагында. Ошондой эле ал жакта инвесторлорубуз бул жана Великобритания тарабынан, Кытай Өлкөлүк Республикасынан бүгүнкү күндө алар жана эме деп коет эмеспи, мындай процесс разработки деп коет эмеспи, ошондой жагы болуп жатат. Эң акыркы мындай этабы бул деген жана чоң комбинаттарды сала турчу этап. Андай комбинаттар салынгандан кийин албетте миңдеген жумушчу орундар түзүлөт, биздин мамлекеттик бюджетибизге да салым кошулат абдан чоң. Ошондой эле бул айыл чарба тармагындагы албетте долбоорлорубуз жана биздин ушул өндүрүш тармагында. Мен азыр мындай тактап айта албай жатам. Бирок баягы бүгүнкү күндө ушул долбоор жазылып аткан соң келечектин планы экен. Бул сөзсүз түрдө биздин биринчи радиого дагы түз эфирге чыгып айтып бересиз деген ниеттебиз. Сизге ыраазычылык билдирели. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Урматтуу радио угуучулар, биз менен түз байланышта инвестицияны тартуу коштоо бөлүмүнүн башчысы Талайбекова Толкун суроолорубузга жооп берди. Биз уктурубузду уланта берели. 8ден 19 мүнөт өттү. Бегай ушул эле теманы биз улайлы дагы адис менен байланышып, мына ушул инвесторлорду тартуу, мына ушул өндүрүш багытында, деги эле экономиканы көтөрүү багытында, инвестиция багытында теманы уланталы. Чындыгында эле ушул жогорудагы 5 ири долбоорду биздин ички инвесторлорубуз өзү баягы ишке алып, демилгелеп колго алган аткан болсо, сыртта чет элден келген инвесторлорубуз да кандайдыр бир деңгээлде бул жакта ушул ишмердүүлүгүн жүргүзүп, биздин экономикабызга салым кошуу максатында дагы каралып жаткан иштер бар. Буларга биз ушул алардын шарттарын жакшыртуу максаттары кандай, деги эле кандай иштер каралган, биз ушул экономика министринин кеңешчиси Нургүл Акимова менен түз эфирде байланыш. Бегайым, президент дагы Садыр Жапаров ушул менчиктик коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыкка да кол койду. Эми ушул инвесторлорго түзүлгөн шарттар дагы менимче жакшырса керек. Себеп дегенде ушул кол коюлган жарлыкта максатка ылайыктуу деп ишкердик субъекттеринин ишине укук коргоо, фискалдык жана контролдоочу органдардын негизсиз кийлигишүүсүн, ишкердик ишке тоскоолдук кылуусун жана менчик ээлеринин мыйзамдуу укуктарын, анын ичинде макулдашылган милдеттенмелерди аткарбагандыгынан же аткарууга мүмкүн эместигинен улам бузуусун токтотуу дагы талабы бар экен. Мына ушул теманы уланталы анда. Бегай 8:20 болду. 10 мүнөт ичинде биз дагы ушул экономика жаатында темабыз менен экономика министринин кеңешчиси Нургүл Акимова менен байланышабыз. Саламатсызбы, Нургүл? Саламатсызбы. Кутмандыгыңыз менен. Мына буга чейин ушул биз инвестицияны тартуу коштоо бөлүмүнүн башчысы менен да сүйлөштүк. Ал ушул 2021-жылы 5 ири долбоорду ишке ашырууну максаттап жатышкан экен. Анан эми болсо биз сизден сурайлы дегенибиз, баягы инвесторлорго кандай шарттар түзүлүп атат, инвестициялык саясат кандай жүрүүдө, ушул тууралуу сурайлы деп жатабыз. Инвестициялык саясат боюнча ошо бөгөттөрдү азайтуу тармагында иш жүрүп атат. Андан тышкары фискалдык тармакта дагы иштер болуп атат. Мисалы 21-жылдын 1-январында күчүнө кирген укуктук ченемдик актылар декларированияны жана онлайн ККМди жакшыртуу боюнча ишке кирди. Андан тышкары башка дагы ошо бизнестин ишин жакшыртуу үчүн именно налоговый налогу жактан ушундай реформа, салык саясаты боюнча инициативаларыбыз бар. Анан биз ойлойбуз дагы ушу указдын деңгээлинде указдын ишке ашыруу үчүн дагы биз да иштеп чыгабыз. Өзүбүздүн иш аракеттерибизди, анткени экономика министрлиги көбүнчө укуктук ченемдик актылар менен иштегендигине байланыштуу, саясат жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу биз сөзсүз түрдө ушул жаңы реформаларды ишке ашырууга даярбыз. Нургүл Мамасадыковна, айтсаңыз, президент Жапаров кол койбоду жарлык деп айтып калбадыкпы? Жанагы биз белгилеп өткөндөй, менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө. Анда ушул инвестициялык объекттердин ишинин жана ушул инвесторлордун мүлкүнүн
коопсуздугун камсыз кылуу багытында дагы бар экен да пункт. Бул боюнча эмнелерди айта аласыз? Буга чейин ушул ишкерлик объекттердин, инвесторлордун мүлкүн коопсуздугун камсыз кылуу жаатында сиздер көбүнчө ири инвесторлор силер билесиңер токен тармагында иштешет. Анан мен ойлойм ошо жарлыктын алкагында жаңы ошо эмелер укуктук ченемдик актылар кабылданат деп, анткени ушул токен тармагында стандарттар аягына чейин чыга элек, стандарттарды киргизиш керек, жаңылаш керек эме мыйзамдарды. Ошо дүйнөдө кандай стандарттар кабыл алынса, мындай биржага өтө турган, мындай специалисттер тааныган кандай стандарттар туура келсе, ошолорду ишке ашыруу, мен ойлойм, бул бирден бир ошо элдин байлыгын сактап калуунун дагы бир жолу деп ойлойм. Анткени стандартташтыруу баланстагы запастарды туура учетко коюу, бул дагы бир ошо мамлекеттин деңгээлинде жүргүзүлгөн саясаттын бир тармагы. Андан тышкары ошо элде иш бар болуш үчүн, элге иш берүү үчүн ошо жарлыкта айтылган 90% кыргыз элинин жарандары ишке кирилсин депчи токен тармагында. Андан тышкары ушу ар кандай миграциялык кетип калууларды миграцияны азайтуу боюнча дагы бир катар сунуштар өкмөткө берилди. Биз анын үстүндө иштөөгө даярбыз. Мисалы социалдык тараптан ишке киргизүү системасы бар эмеспи? Ошого биз өзүбүздүн инициативабызды даярдадык. Мен ойлойм, жакынкы арада ошо өкмөттүн деңгээлине чыгарабыз деп. Алар кандай демилгелер болду экен? Мисалы силер билесиңер да, эгерде жумушсуз деп ишке катталса, эмегечи каттоого өтсө, миграция бөлүмүнө, алар ошо ар кандай курстарды сунуштайт да, парикмахер, плотник депчи. Биз ошол списокко именно IT сектордагы специалист киргизгенге аракеттенип атабыз, ошолордун паспорттарын иштеп чыгып атабыз. Мен ойлойм, бул дагы бир ошо современный кадам да. Ошо анткени IT специалисттер негизи эле ошо санариптештирүү багытында иштеген адистер көбүрөөк акча табышат, алардын айлык маанасы дагы жана ошо инвесторлор менен иштегенге дагы мүмкүнчүлүктөр чоңураак да. Негизи эле биз билебиз да, Нургүл, ушул чет жактарда IT адистик өтө эле баягы керектүү муктаждыктар бар болуп келет да. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстандагы мына өзүңүз белгилегендей эле санарип системасы ошондой эле түндүктүү дагы ишке ашыруу жүрүп жатпайбы? Бизде канчалык деңгээлде ушул IT кызматына мындай муктаждык бар, жана биз ушул жаштарды ушул кызматка багыттаган бир чаралар жүрөбү? Чын эле түндүк системасы жылдан жылга өзүнүн базасын чогултуп келатат. Бул да бир жакшы көрүнүш. Ал эми IT тармагындагы ишкерлер же болбосо адистер, алар бир гана Кыргызстанда эмес, негизи эле Кыргызстанда эле отуруп, башка мамлекетке барбай эле ошо интернет аркылуу иш таап иштей берсе болот да. Ошонусу менен мен ойлойм, бул эң бир жакшы ошо көрүнүш да, анткени өзүнүн эмесинде, родинасында, анан ошо дүйнө жүзүнө экспорт услуг деп коет, экспорт кылып иштей берет да. Мисалы башка мамлекеттердин дагы мисалы керек болсо ушундай адистер онлайн эле ошол жумушту аткарып акчасын ала берет да. Бул биз үчүн, мен ойлойм, көптөгөн социалдык проблемаларды чечүүгө дагы жардам берет. Нургүл Мамасадыковна, жогоруда биз 5 долбоор жөнүндө айтып калбадыкпы, экономиканы жакшыртуу боюнчачы? Анан мында ар тармакта ошол өндүрүш багытында Оштогу текстиль ишканасы, Таластагы алтын өндүрүүчү ишкана, Балыкчыда эт өндүрүүчү ишканалар тууралуу айтылбадыбы? Анан бул ишканалар баягы ЭЭПтин талабына жооп берген ишканалар болобу? Себеби биз ошол өндүргөн продукцияларыбызды ЭЭП өлкөлөрүнө да чыгарышыбыз керек болот да.
ооба, сөзсүз түрдө, анткени силер билесиңер, өндүрүш тармагындагы товарлар ошо тех регламент деңгээлине жетпесе, анда алар экспортко дагы чыга албайт, Кыргызстан ичинде дагы аларды прилавка койгонго уруксат жок да. Ошондуктан ошо производственный линия деп коет, ошо эме чыгарган способдордун баары жаңы болуш керек. Жаңы болсо ал баасы дагы туура болот, анан технологиясы дагы жаңыраак болот деп ойлойбуз. Нургүл, айтсаңыз, Кыргызстан канча өлкө менен ушул инвестициялык келишимдерди түзө алат? Эми ага чек жок, бирок эгерде чет жактагы ишкерлер менен иштейбиз, анда биз дайыма даярбыз. Эки тараптуу үчүн бизде преференциалдык келишмелер бар. Алар өз деңгээлинде аны колдонууга ишкерлердин толук укугу бар. Мисалы Өзбекстан менен, мисалы ЕАЭП өлкөлөрү менен ушундай келишимдер бар. Келишимдер ошо өз күчүндө, анан аларды ошо иштейм деген эмелер ар бир тармакка жараша тапса болот да, эмелердичи. Рахмат сизге, терең ыраазычылык билдирели. Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, мына 2021-жылы 5 ири долбоор ишке ашуу алдында турат. Аны менен катар эле ушул чет жактан да биз инвесторлорду тартуу максатында иш аракеттерди көрүп келип жатабыз. Түз эфирде биз менен ушул инвесторлорго көрүлгөн шарттар тууралуу экономика министринин кеңешчиси Акимова Нургүл айым байланышта болуп маек куруп берди. Урмат, билесиңби, жалпысынан бизде ушул Австралия, Улыбритания, Германия, Индия, Казакстан, Катар, Түркия, Кытай, Кувейт, Россия, АКШ, негизи эле ушундай бир катар мамлекеттер менен баягы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча 33 эки тараптуу келишимдер түзүлгөн экен да. Анан ошол туристтерди тартуу жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү көбөйтүү максатында дагы Кыргызстан 61 мамлекеттин жарандары үчүн 60 күнгө чейин визасыз режимде киргизгени дагы бар да. Эми бул кандайдыр деңгээлде биздин экономикабызды өнүктүрүп, баягы элдин жашоо шартын жакшыртуу максатында көрүлгөн чаралардын катары көрсөк да болот. Эми инвесторлор көбүрөөк тартылып биздин өлкөгө, экономикада эми салым жакшы, экономикабызды дагы мындан ары көтөрүү жолуна түшөт болушу керек деп жакшы ниет кылып туралы. Себеп дегенде президент дагы мынакей жарлыкка кол койгондо ушул инвестициялык объекттердин ишинин, ушул инвесторлордун мүлкүнүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча дагы камтылган экен ушул жарлыкта. Анан мынакей жакында дагы кечээ күнү дагы премьер-министрдин жана биринчи вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков ушул Евразия экономикалык комиссия кеңешинин кезектеги жыйынындагы видеоконференция режимине катышты. Ушул 5 февралда премьер-министрлердин деңгээлиндеги Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына да даярдыктар болот экен да. Ошол кеңеш менен жүрүшүндө ошол тараптар Евразия экономикалык бирлигиндеги атайын коргоочу, антидемпингдик жана компенсациялык чараларды колдонуу механизмин өркүндөтүү боюнча кадамдарды, Евразиялык экономикалык бирликтеги идентификациялоо каражаттары менен товарларды маркирлөө, тутумун базалык технологиялык уюштуруу модели тууралуу маселелерди талкуулады. Эми бул жыйында дагы бир экономиканы көтөрүү багытында дагы жакшы сүйлөшүүлөр, сунуштар айтылат деген ойдобуз. Ооба, таңкы бурулуш программабыз ушуну менен соңуна чыгып калган экен. Кадырман угармандардын эсине сала кетели, биз 3 бөлүктөн турган программанын алкагында Манас эпосы китебинин казак тилине которулушу боюнча сүйлөштүк, ошондой эле кышкы туризм боюнча сүйлөштүк. Эгерде каалоочулар болсо, 6 февралда ушул Чоң Курчак лыжа комплексине барсаңыздар болот. Ал акысыз экен. Мына 3-чү соңку бөлүгүбүздө болсо, ошол өлкөнүн экономикасын көтөрүү максатында 5 ири долбоор ишке ашырылганы жаткан экен. Алардын айрымдары бүгүнкү күндө иш жүзүнө ашып, ошол жумуш орундары түзүлө баштагандыгын, миңдеген жумуш орундары түзүлө баштагандыгын адистерди айтып берди. Жагымдуу жаңылыктар менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу радио угуучулар, таңкы бурулуш уктурууну жыйынтыктайбыз. Программанын негизги маселеси жаңылыктардан кийин обого чыгат. Азыр Канатка сөз берели. Урмат жана Бегай сиздер менен коштошобуз. Саламатта болуңуздар.